ОСАГО тутуму боюнча камсыздандыруу полисин алууда айдоочулар эмнелерди билүүгө тийиш. Жол кырсыктары катталган учурда менчик компаниялар жабыркагандарга канча сомдон төлөп берет? Полистин жарактуулук мөөнөтү кандай? Элдин бүйүрүн кызыткан мына ушул суроолорго жооп издеп, финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматын аткаруу кеңешинин мүчөсү Нурлан Байбосуновго кайрылдык. Жылына бир топ эле адамдарды, жөө жүргүнчүлөрдү, машиналар, унаалар согуп кетип атат. Ошолордун укугун камсыздандыруу компания коргоп, ошол мыйзам аркылуу ошолордун бүт баарына жабыркагандарга акча төлөп берет. Айдоочуга да пайдасы бар. Ал өзүнүн чөнтөгүнөн ал акчаны издебей, уже камсыздандыруу компаниянын акчасы менен кутулуп кетет. Тиги жабыркаган адамдар тоже утат. Алар 5 жылга чейин соттошуп жүрбөй, 3 жылга чейин соттошуп жүрбөй. 10 күндүн ичинде камсыздандыруу компания жыйынтыгына жеткирет. Канча акча кимге төлөнөт жабыркагандарга. Алар макул болсо, 1 айдын ичинде уже төлөй баштайт. Төлөмдөрдү 1 жыл күтпөйсүңөр, 1 айдын ичинде төлөмдөрдү аласыңар, жабыркаган адам болсоңор. Учурда өлкөдө жалпы 16 камсыздандыруу компаниясы бар. Азырынча ОСАГО тутуму боюнча 9 компания иш алып барууга даярданууда. Алар мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын курамына кирет. Бул компаниялар мыйзам күчүнө киргенден кийин гана тийиштүү документтерди тапшырып, андан соң лицензия алышат. Маалым болгондой, камсыздандыруу полисинин орточо наркы жылына 2000 сомдун тегерегин түзөт. Ошол токтом долбоорунун негизинде базалык камсыздандыруу сыйакысы 1680 сом бекитилген. Ошол унаалардын түрүнө жараша, айдоочулук тажрыйбасына жараша, андан сырткары унаанын айдоочунун жашына жараша бул сыйакы өзгөрөт. Мисалга айта кетели. Эгерде унаанын кыймылдаткычынын күчү 2000 см куб сантиметр тегерегинде айланасында болсо, же ошого чейин болсо, анда орточо камсыздандыруу сыйакысы 12 айга, мындайча айтканда 1 жылга 2000 тегерегиндеги сомду түзөт. Ал эми жана кыймылдаткыч күчү чоңураак автоунааларга, ошол эле мисалы жол тандабастар болсун, же жанагындай чоң машиналар болсун, грузовой автомашиналар, аларга деген 4-5-6 миңге чейин чыгып кетиши мүмкүн. Ал кыймылдаткычтын күчүнө жараша болот. Ар бир унаанын бирден камсыздандыруу полиси болушу керек. Бир үйдө 3 унаа болуп, 3 тең айдалса, анда 3 тең полис алуу зарыл. Бирок үйдө бир эле унаа болуп, аны 3-4 киши айдай турган болсо, ага карата дагы атайын полис алууга туура келет. Бир унаага камсыздандыруу полисин берүүнүн 3 түрү бар. Биринчиси өзүм эле айдайм дегендерге жалгыз адамга берилчү полис. Мындай камсыздандыруу полиси бир унаа ээсине жарайт. Эгер ал полис менен башка адам айдаса, айып пулга жыгылып, кокус кырсыкка кабылса, компания камсыздандыруудан баш тартууга укуктуу. Мындай көрүнүшкө айдоочулардын пикирине кызыктык. ДТП болгон учурда, мисалы үчүн ОСАГО бул бир кандай организация, жанагы бир жагынан, бир тарабынан акча төлөп бере албаса, ОСАГО жагынан төлөп бериштүү милдеттүү да. Каршы эмеспиз, если ошону камсыздандырып жетишкен өлкөлөрдүн деңгээлинде ошол камсыздандыруу жакшылап мамлекет жардам берип, кепилдик берип иштеп кетсе, мен ойлойт элем, что мындай жеңилдиктер болот деп. Себеби дегенде, мына биз жакынкы эле биздин СНГда, Россияда, Казакстанда жүрүп атабыз. Милдеттүү түрдө камсыздандыруу иштейт аякта, и ошондой эле жеңилдиктери бар. Айдоочулар өзүнө жакшы да, жол кырсык болот. Кырсыкта штраф кылып койгон ал жакшы нерсе да негизи эле. Камсыздандыруу полисин алуу үчүн айдоочулук күбөлүк жана унаанын техникалык күбөлүгү жетиштүү. Полиси жок кармалган айдоочуларга 3000 сом, ал эми юридикалык жактарга 13000 сом айып пул салынат. Бирок бул ченем азырынча талкууда турат. Финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы аны 7 августка чейин узартууну сунуштоодо. Ага чейин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери айдоочуларга сөзсүз полис алуу керектигин эскертип турушат. Айдар Темиралиев, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.